6 айлык ымыркай Наристе улан кызынын ар бир ыйлаганы ата-энеси үчүн оор сокку. Себеби ыйлаган сайын анын жаш организмине күч келип, ден соолугу начарлай берет экен. Мындан улам анын абалын аз да болсо жеңилдетүү үчүн ыйлатпаганга аракет кылышат. Успокоивающий жазып берген да. Ошондо эле берип атабыз 2 мал. Ошо деле жардам бербейт. А то башына күч келет дейт да. Ошончо успокоивающий берген бизге. 2 айында 200 грамм кошуптур. 2 айында барсак. Анан жылтык алып, өзү эме болуп, караганда сумукай болуп турган жакшы билинбей атты. 2 айга жакын болгондо 1-2 күндө сразу чыгып кеткен да. Ошондо мен өзүм алакандан кармандап сразу билгем да, ошо барсам анан 3кө жиберген жылтуха деп. 2 айлык кезинен бери Наристе ооруканадан чыкпай дарыланып келет. Бир жолку оор операцияны баштан кечирди. Дарыгерлердин өттү 12 эли ичегиге бириктирүү аракетинен майнап чыккан эмес. Эртеси эле тигиш ажырап кетип, ымыркай ого бетер кыйнала баштаган. Андан бери саат сайын капельница алып келген. Кечетен бери дарыгерлер орган алмаштыруудан башка арга калбады деп ооруканадан чыгарып салышыптыр. 7 январда шов ачылып кетти, сырткы шовчу. Жетиштикти 8 кайра боор иштебей калды. Кармап жүрүп боор бир иштебей атат, кишечниктер иштебей атат, ичи көп. Каждый день лекарства эме укол, капельница. Кече 4 чыгашты, ушу болду. Колдон келгенибизди кылдык, калган Кудайдан только пересадка башка айла жок депчи. Ак халатчандар ымыркайдын 2 гана айлык өмүрү калды дешкен. Бирок жаш эне баланын өмүрүн сактап калууга дале үмүттөнүп, колдон келген аракетин көрүшүүдө. Бирок каражаттын аздыгы гендерди кесип турган маал. Себеби Турциядагы органдарды алмаштыруу операциясына эле $50,000 каражат талап кылынат. Минздравга заявление жазсак, бекер 100 балага эме каралыптыр да. Ошого бүгүн бар Минздравга заявление жаздык. Эртең 1 жумадан кийин уже комиссия карап, 1 жумадан сени чакырабыз депчи. 19-да Түркиядан кишилер келет экен. Ошолор менен да жолугабыз да барыпчы. Жакшы болуп кетет деп байгылар айтышканда, байгылар келгендечи. Мамасынын бугурунан кусок кесип алып, кыска отургузат экен да. Эгер бул жеңилдиктер каралса, операция бекер жүргүзүлөт. Бирок жол чыгымдарына жана операциядан кийинки дарылоого $30,000 керектелет экен. Мындай каражатты табуу жаш үй бүлөнүн колунан келчүдөй эмес. 29 жаштагы улан эмерек жасаган цехте иштечү. Кызынын өмүрүн сактап калуу үчүн чуркап жүрүп, жумушунан да чыгып алган. Буга чейинки дарылоого алар колунда болгон каражатын коротту. Мындан улам алар кайдыгер эмес адамдардан жардам сурайт. Уландын байланыш телефону 0770 20 24 86. Бул номердеги Элсом электрондук капчыгына каражат которууга мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле экрандагы банктык эсепке каражат жөнөтүңүздөр. Мээрим Ташыбекова, Аскат Касымбеков, НТС.